Салам урматтуу айымдар, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү видеодо сиздерге өзүмдүн эң алгачкы чакан, кымбат эмес майрамдык дасторконду даярдоо боюнча эң алгачкы видеомду сунуштагым келип турат. Сиздерге пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Бүгүн толук видео рецепттерди тартып көрсөткөнгө убактым болбойт, андыктан каналымда бар видеолордун шилтемесин ушул видеонун алдына описанияга калтырып коем, кирип көрүп алсаңыздар болот. Эң алгач эле албетте коноктошкондо мен нандан баштаймын. Бул боорсоктун дагы рецепти каналымда бар. Аябагандай даамдуу, менин сүйүктүү рецепттеримдин бири. Камырым болсо түндө көптүрүп, сөзсүз түрдө салфан баштыкка салып, муздаткычка салып койгон болчумун. Эртең менен жашынакай болуп көөп калат. Эгер муздаткычка салбай койсок, албетте камыр абдан ачып, кычкыл болуп кетиши мүмкүн. Андыктан муздаткычка салып койсок, эртең менен даяр камырды алып чыгып, дароо эле жайып бышыра берсек болот. Негедир мага боорсокту бышырып алгандан кийин жарым жумушум бүтүп калгандай сезиле берет. Менимче боорсок өзүнө бир аз көбүрөөк убакытты талап кылгандыктан ушундай сезилсе керек. Сиздерде дагы ошондой болобу? Нанды бышырып алгандан кийин мен жеңилдеп калам. Эми башка салаттарыбызды даярдай берсек болот. Эң алгач эле мен корей салаттарынын бирин даярдап койдум. Анткени корей салаттары бир аз көбүрөөк убакыт турса, абдан даамына кирип, сонун болуп калат. Сабизге кум шекер менен тузду салып аралаштырып койдум. Бир аз ширеси чыкканча пиязды кууруп алабыз. Жана кара мурч, кызыл калемпир, кориандр, сарымсак жана кинзаны салып куурубайбыз, жөн гана жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин сабиздин ширесин сыгып алабыз дагы. Мен бул жакка муэр козгарындан да коштум. Муэр козгарынын алдын ала жарым саат мурун сууга чылап коебуз. Бул салаттын дагы видео рецепти каналымда бар. Кирип көрүп алсаңыздар болот. Андан кийин куурулган пиязды, татымалдарды кошобуз. Ошондой эле таттуу калемпирден дагы кошуп койсок болот. Мен сары жана жашылынан коштум. Соя соусун жана 9% уксуздан кошобуз. Жакшылап аралаштырабыз. Туз кошобуз татымына жараша. Ошондой эле дагы бир аз өң бериш үчүн мен кызыл калемпир жана кинзадан аягында дагы бир аз кошуп койдум. Ал эми ачуу калемпир өзүңүздүн татымыңызга жараша. Эгер ачуураак болсун десеңиз, анда дагы бир аз ачуу калемпирден дагы кошуп койсоңуз болот. Ошо менен бул биринчи салатыбыз даяр болду. Муздаткычка 3-4 саатка салып койсок деле тура берет. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми кийинки дагы бир аябагандай даамдуу, баарыбызга белгилүү сельдь под шубой салатын рулет формасында бергим келип турат. Ал үчүн сүргүчтүн мына ушундай көзүнө ичке кылып кызылчаны тилип алабыз дагы. Видеодо көрсөтүлгөндөй баардык казыктарды тизип чыгабыз. Алдына сөзсүз түрдө фольга, ал эми фольганын үстүнө атайын тамак аштын салафанын төшөп коебуз.
Эгер бул салатты мен даярдай турган болсом, албетте кызылчаны, сабизди, картошкаларды, ошондой эле жумурткаларды алдын ала бир күн мурун бышырып, баардыгын арчып, тазалап муздаткычка салып коем. Ошондо эртеси оңой жана тез болот. Мына ушундай жол менен ороп, эми сөзсүз түрдө 2-3 саатка муздаткычка салып койсок, салатыбыз жакшы сиңип, кескенге ыңгайлуу болот. Ошондой эле оңой жана тез даяр болгон тишке басарларды даярдап койсок болот. Бул жерде мен жумуртканын агын майда сүргүчтөн өткөрүп жатам жана дал ушул көзүн эле сырды дагы өткөрүп алабыз. Кез келген сыр боло берет. Эң негизгиси жумшак жана даамдуу болсо болду. Ошондой эле шпрот дагы кошулат. Балыктарды майдалап туурап алабыз. Шпроттун ордуна кызыл балыкты дагы майда туурап кошуп койсок, албетте бир аз кымбатыраак, бирок даамдуу болот. Баардык азыктарды эми бир аз майонез жана кара мурч менен аралаштырып алабыз. Кааласаңыз көк чөптөрдөн бир аз укроп дагы кошуп койсок болот. Эми мына ушундай кичинекей корзинкаларга үйүп салабыз дагы. Бетин жумуртканын сарысы менен кооздоп коебуз. Ушу менен даяр болот. Эми самсынын толтурмасын даярдап баштадым. Эт жана ашкабак менен болмокчу бүгүн. Этти жөн гана майдалап алдым. Ал эми ашкабак менен пиязды кечинде баардыгын майда туурап, салафан баштыкка салып, муздаткычка салып койгон болчумун. Азыр алып чыгып эле жөн гана баардыгын аралаштырып коебуз. Татымалдардан кара мурч, кызыл калемпир, кориандр сөзсүз түрдө жана ич майдын ордуна жөн гана өсүмдүк майын кошуп, туз менен баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот. Ал эми камырын болсо, камырын дагы бир күн мурун жасап, муздаткычка салып койгон болчумун. Каналымда самсынын камыры, ошондой эле самсынын бир нече түрлөрү бар, видеолору. Ушул видеонун алдына шилтемесин калтырып коем. Эгер толук видео рецепт керек болсо, кирип көрүп алсаңыздар болот. Самсыларды жумуртканын сарысы менен жакшылап майлап, бетине кунжут же кара сейданадан себелеп, 180-200 градуста болжол менен 35-40 мүнөттөй бышырып алабыз. Ал эми самсыларыбыз бышканча мен дагы бир тез жана оңой даяр болгон тишке басарды даярдап коюун чечтим. Бул салаттан калган сууга бышкан картошкалар 2-3 дана жетиштүү болот. Сүргүчтүн чоңураак көзүнөн өткөрүп алабыз жана ушул эле көзүнөн 100-150 граммдай кез келген сырды дагы өткөрүп алабыз. Бул жакка толтурмасына көк чөптөрдөн укроп же болбосо көк пиязды майда туурап кошсок болот жана бир аз кара мурч кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот.
Эми мына ушундай тогулук лаваштарды алгач 4 бөлүккө бөлөбүз жана ар бир бөлүктү дагы 2-ге бөлүп 3 бурчтук мына ушундай форма болот. Ортосуна толтурманы салып, видеодо көрсөтүлгөндөй ороп, бардыгын даярдап алабыз. Анткени тез эле бышат. Ошондуктан алдын ала даярдап алып, андан кийин бышырып баштасак ыңгайлуу болот. Ошондой эле лаваштын шпинат кошулган жашыл лавашты алсаңыз дагы абдан көрктүү болуп чыгат. Жана сары сырный лаваш дагы колдонсок болот. Эми бир аз өсүмдүк майын ысытып, күчтүү эмес, ортоңку отто эки жагынан кызарта кууруп алабыз. Мына ушинтип самсыларды дагы алдын ала бышырып койдум. Коноктор келгенде кайрадан духовкага салып, ысытып бере берсек болот. Достор, ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Дал ушундай көп каражатты талап кылбаган, оңой жана тез даяр болгон рецепттер кимдир бирөөгө пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Видео жаккан болсо лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма катталып, суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.